биздин заманга чейинки 327 жыл. Александр Македонский буга чейин эч бир адам баласы жасай албаган ишти жасай алды. Ал грек маданияты менен перс байлыгын бириктирип, Египеттен тартып Борбордук Азияга чейинки аралыкты багындырды. Бирок анын ичиндеги ишеним аны дагы деле алга сүрөп тынч койбоду. Анын көздөрү дүйнөнүн арткы чекесиндеги жайгашкан сырдуу Индияга тигилген эле. Александр үчүн Индия жөн гана жер эмес, ал мифологиялык бейиш болчу. Ал жерде анын кумирлери Дионис менен Геракл барган демишинген. Ал дүйнөнүн чегине жетип, улуу океандын жээгинде туруп, күн батканын көргүсү келген. Бирок ал Индиянын токойлорунда аны кандай тозок кутуп жатканын элестеткен эмес. Индияга жетүү үчүн Александр алгач Гиндукуштун асман тиреген, кар баскан тоолорунан ашып өтүшү керек эле. Бул жерде анын аскерлери биринчи жолу жаратылыштын каарына калышат. Аба жетпеген бийиктиктер, бут алдындагы терең жарлар жана күтүүсүз жерден кол салган жапайы уруулар максатына бут тосот. Ар бир капчыгай үчүн кандуу сагылашуулар болду. Александр өзү да бир нече жолу жаракат алат, бирок ал алдыга умтулганын койбойт. Индияга киргенде климат кескин өзгөрөт. Тоо сугунун ордуна киши чыдагын саптап жана токтогон жамгыр тосуп алат. Аскерлердин сооттору нындан улам, чирип, темир куралдары дат басып. Ал эми жоокерлердин терисинде белгисиз жарылар чыга баштайт. Индиянын чек арасындагы Гидас дарыясынын жээгинде Александрды падыша Пор тосуп алат. Бул Александрдын тарыхындагы эң масштабтуу жана эң коркунучтуу согуштук сценарий эле. Пордун армиясында гректер өмүрүндө көрбөгөн 200дөн ашуун согуштук билдер бар болчу. Дарыянын суусу нөшөрлөгөн жамгырдан улам сел жүрүп аскерлер кыйналышат. Падыша Пор аркы жээкте пилдерин тизип Александрдын келишин күтүп турган. Александр аттары пилдерди көрүп үркүп, дарыядан өтө албасын түшүндү. Бул жерде ал өзүнүн гениалдуу куулугун ишке ашырат. Ал бир нече жума бою аскерлерин жээкке алып чыгып, ызы-чуу салып, жасалма чабуулдарды уюштурат. Пордун аскерлери буга күн македондуктар жөн эле коркутуп жатышат деп ойлоп калышты. Бирок бир түнү катуу чагылган ойноп, нөшөр төгүп жатканда Александр армиясынын тандалган бөлүгү менен дарыянын жээгин бойлой 30 чакырымга созулган жашыруун жол менен барып, сууну кечип өтөт. Эртең менен Пор Александрдын анын капталына келип калганын көргөндө кеч болуп калганын түшүнөт. Бирок Индиянын дөсү баңган жок. Ал пилдерин алдыга айдады. Пилдердин өкүрүгү аттарды кишенегени жана нөшөрлөгөн жамгыр дүйнү биригип жер титиретти. Пилдер македондуктардын фалангасына кирип барганда адамдардын сөөктөрүнүн кыртылдап сынганы угулуп жатты. Пилдер тумсуктар менен жоокерлерди көтөрүп чаап, буттар менен тебелеп жатты. Александр өзүнүн аскерлерине пилдердин көздөрүнө жана буттарына гана сайрыла деп буйрук берип жатты. Жараланган, каарданган пилдер башкаруудан чыгып, Пордун өзүнүн аскерлерин тебелей баштайт. Согуштун аягында Пор жарадар болуп колго түшөт. Александр анын эрдигине ушунчалык суктангандыктан «Сени кандай кабыл алышымды каалайсың?» деп сурайт. Пор «Падыша катары» деп жооп берет. Александр аны өлтүрбөй, кайра падышалык тактысына отургузат. Бирок бул жеңиш Александр үчүн өтө кымбатка турган болчу. Гидас салгылашуусунан кийин Александрдын жашоосундагы эң чоң жоготуу болду. Анын балалыгынан берки ишенимдүү досу, миңдеген чакырымдарды чогуу басып өткөн, эч ким тизгиндей албаган аты Букефал жан берди. Александр бала кезинде Букефалдын күлүгөсүнө коркконун байкап, аны күн тарапка буруп үйрөткөнүн эстеп, өксүп ыйлаган. Ал досу өлгөн жерге Букефал аттуу шаар негиздеген деген сөздөр бар. Бул падышанын жаштыгы менен болгон акыркы байланышынын үзүлүшү эле. Александр Порду жеңгенден кийин токтогусу келген жок. Ал Гант дарыясынын артында дагы чоң империялар бар экенин, ал жерде 6000 согуштук пил күтүп жатканын уккан. Ал үчүн бул коркунуч эмес, чакырык эле. Бирок анын аскерлери үчүн бул өлүм өкүмү болчу.
Гифасис дарыясынын жээгинде тарыхтагы эң чоң драма орун алат. 8 жыл бою согуштан чарчаган, бүт кийиндери чирип, куралдары дат баскан македондуктар андан ары баруудан баш тартышат. Алар жерге отуруп алып, ыйлап: "Бизди үйүбүзгө, ата-энебизге, балдарыбызга алып кет. Биз сенин Кудай экенине ишенебиз, бирок биз болгону пендебиз" деп суранышат. Ошондо Александр ачууланып, аскерлерин саткын деп атайт. Ал чатырына кирип алып, 3 күн бою эч кимди көрбөй жатып алат. Ал аскерлер өзлөрү келип кечирим сурайт деп ойлогон. Бирок чатырдын сыртында өлүмдүү жымжырттык өкүм сүрдү. Жоокерлер падышадан коркпой качкан эле. Алар болгону өлүмдөн да катуу чарчаган болчу. Акыры Александр аргасыздан аркта кайтууга буйрук берет. Бул анын өмүрүндөгү эң чоң моралдык жеңилүүсү эле. Арка кайтуу жолу Александр үчүн да, анын армиясы үчүн да чыныгы сыноо болду. Ал атайынбы же капыстанбы Индиянын Гедросия чөлү аркылуу кайтууну чечет. Бул чөл дүйнөдөгү эң ысык жана суусуз жерлердин бири. 60 күндүк жолдо армиянын 70-тен 80-ге чейин пайызы кырылып калат. Күндүз ысыктан аскерлердин мээси кайнап, түн ичинде сууктан тоңуп жатышты. Аялдар, балдар, жүк ташуучу жаныбарлар биринчилерден болуп кумга көмүлдү. Жоокерлер баш кийимине бир аз суу таап келип, аны падышага сунушат. Александр сууну алып, бардык жоокерлерди кургап кеткен эриндерин карап туруп: "Эгер менин аскерлерим иче албаса, мен да ичпейм" деп сууну кумга төгүп салат. Бул кадам жоокерлерге ушунчалык күч бергендиктен алар: "Биздин падышабыз биз менен бирге өлөт" деп алдыга жылууну улантышкан. Александр Вавилонго кайтып келгенде, анын мурунку дени сак жаш жигит эмес эле. Анын денесиндеги ондогон жаракаттар, чөлдөгү суусуздук жана Индиянын оорулары анын организмин талкалаган болчу. Ал Вавилондо жаңы жортуулдардын борбору кылууну пландап жаткан. Бирок сарайдын ичинде чыккынчылыктын жыты сезиле баштайт. Анын генералдары бийликке суусап, ал эми Александрдын өзүн Кудай деп жарыялашы аларды тажатып бүткөн эле. Александрдын эң жакын досу Гефестион Вавилондо күтүүсүнөн каза болот. Бул сокку Александрдын акылынан ажыратып кое жаздайт. Ал досунун өлүмү үчүн дарыгерлерди өлтүрүп, бүткүл империяда аза күтүү жарыялайт. Бул улуу падышанын аягы жакындап калганынын биринчи белгиси эле. Индия Александрдын денесин гана эмес, анын империясынын бириндигин да сындырды. Ал Вавилонду сарайында отуруп, келечектеги жортуулдарды пландап жатканы менен, бирок анын өлүмү эбак эле жанына келип калган эле. Вавилон. Александр Македонский дүйнөнү багындырды. Бирок анын сарайынын дубалдарынын ичинде чыккынчылык бышып жекилип жаткан эле. Ажалдуу кеч. Анын досу Меди уюштурган пир шарап агып жатат. Александрга Гераклдын кубогусу усталат. Таза шарапка толгон чоң чөйчөк. Ал аны бир дем менен ичип салат. Бирок күтүүсүздөн анын жүзү кубарып кетет. Ал кыйкырып жиберет. Чөйчөк колунан түшөт, жана ал белин кармайт. Көзгө көрүнбөгөн найза сайылгандай. Аны дароо бөлмөсүнө алып кетишет. Ошентип, узак жана азаптуу 10 күн башталат. Денеси күйүп жатат, сандырак түш көрө баштайт. Айрым изилдөөчүлөрдүн айтымында шарапка ак чемерица кошулган. Бул уу жай иштейт, ооруга окшошуп, чыккынчылыкты жашырат. Александр акырындык менен өчүп баратканда, анын айланасындагылар дүйнөнү бөлүшө башташкан. Акыркы сааттарда миңдеген жоокерлер өз падышасы менен коштошуу үчүн киришет. Ал сүйлөй албай калган, бирок ар бирин көз караш менен узатып жатты. Анан андан сурашат: "Империяны кимге калтырасың?" Ал акыркы күчү менен шыбырайт: "Күчтүүсүнө." 323 жыл, 32 жашында дүйнөнүн эң улуу жеңүүчүнүн жүрөгү токтоду. Кудай деп эсептелген адам жөн гана адам болуп чыкты. Александрды ким өлтүрдү? Анын акыркы тойдогу шарабына ким уу кошкон? Жана эмне үчүн анын сөөгү ушул күнгө чейин табыла элек? Булардын баарын биз сериалдын финалдык бөлүмүндө улуу падышанын кулашы аттуу эпизоддо айтып беребиз. Каналга жазылып, коңгуроону басыңыз. Тарыхтын эң чоң табышмага ачыла турган эрменге аз калды.